Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Чындыгында мусулмандар, момундар бир тууган. Урматтуу кыргыз элим. Ушул Нурлан инибизге азыр шашылыш түрдө акча чогултуп, бөйрөгүн алмаштырууга ушул кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турган учур. Аллах таалам эң биринчи шифасын берсин. Бирок пайгамбарыбыз хадисинде, Аллах таала Кур'ан аяттарында мусулмандардын бир тууган экенин, эч убакта бирин-бирин кыйынчылыкта калтырбайт деп Аллах таала сыпаттап келет. Ошондуктан сиздерден суранабыз. Кичине болсо дагы, 5-10 сомдон болсо дагы, жок дегенде бир күндүк таксиге чыккан акчабызды, автобус менен кетип, бир күндүк кафеден ичкен тамагыбызды үйдөн ичип кое турган болсок, ошол акчаны дагы ушул бир тууганыбызга садака кылып, жардам берип кое турган болсок, ал сөзсүз түрдө бизге 10 эсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде берилген садака менен 70 балиден кутулгула деп айтат. Дагы көптөгөн хадистеринде садака берип күнөөңөрдү тазалагыла, садака берип жашооңорго береке алып келгиле. Ал эми кимде ким Аллах үчүн садака бере турган болсо, аны 10 эсе кайтып келет деп айтат. Ошондуктан ушул инибиздин жаш чырагы, жаш кезинден келаткан инибизди колдоп, жардам берип, иншаллах Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мен Тагайбеков Нурлан, 2003 жылы туган, район Базар Сайын. 2024 жылдан баштап марттан баштап гемодиализ пересадка Бишкек шаарына тапшырып келдим. Бишкек шаарына чет жакка аракет кылып, 30 миллионго каражат төлөп ошо кайрымдуу элден жардам сурайбыз.